Экинчи түркүк бул намаз. Мына көрдүңүздөрбү, биринчи түркүктөн кийин эле намаз келип атат. Бул демек намаздын исламдагы ушунчалык орду чоң экенин билдирип эле турат. Ошо ла иляха иллаллах келмесинен кийин эле экинчи орунда намаз келип атат. Албетте намаз бул диндин түркүгү, намаз өтө маанилүү. Ар бир мусулман бул нерсеге көңүл буруш керек. Алла Таала Куранда намаз жөнүндө өтө көп айтат. Айрыкча зекет намазы бирге алып келип көп айтат да. Мына ошолордун бир мисалы Алла Таала айтты: "Инналлазина аману ва амилус солихати ва камус салата ва атуз заката лахум ажруhum инда раббихим ва ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун." Ыйман келтирип, жана жакшы амал кылып, жана намаз окугандар, зекет бергендер, алар үчүн сооптор, ажырлар камдалган. Инда раббихим, Алла Тааланын алдында. Ва ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун. Алар үчүн эч качан коркунуч болбойт, жана ва ла хум яхзанун, алар эч качан кайгырышпайт. Мына көрдүңүздөрбү, намаз окуган, зекет берген, жакшы иштер кылган адамдарга ушундай сооп берип атат. Мына буга окшогон аяттар көп. Жана ушу намаз окугула, зекет бергиле деген буйрук иретинде келген аяттар да көп. Мисалы, ва акимус салата ва атуз закат варкау ма'ракин. Намаз окугула, зекет бергиле жана рүкүү кылуучулар менен намаз окуучулар менен бирге намаз окугула деп. Мына ошого окшогон аяттар көп. Алла Таала Куранда көп айткан. Бул намаздын демек маанилүүлүгү чоң болгондугу үчүн ушунчалык көп эскерген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушу намаз окушу менен рахаттанган. Өзүнүн Билал деген сахабасына кайрылып: "Я Билал, арихна бис-сала" деп. Билал, ушу бизди азан айтып, намазды баштап бизди рахатка бөлөчү деп пайгамбар ушундай сүйүнүү да. Бул демек адам баласынын рахаты мусулманда. Жыргалчылыгы намаз. Диндин эң түркүгү. Анан ошол себептен ар бир мусулман ошо намазга катуу көңүл буруш керек. Өзү биринчи бекем болуп, намаз убагында окуп, барлык толук шарттар менен окуп, жана ошондой эле үй бүлөсүнө, жакындарына, бала чакасына үйрөтүп, катуу көңүл буруш керек бул маселеге. Анткени бул намазды таштоо өтө чоң күнөө, өтө коркунучтуу. Балким ушул намазды таштоодо ахли суннаттын алымдарында талаш бар. Эстетип көрүңүздөр, ошо намаз окубаган адам, такыр эле окубаган адам жөнүндө да, бул мусулманбы же мусулман эмеспи деген маселе бар да. Бул өтө коркунучтуу. Ооба, бул дүйнөдө мисалы үзүр бербейин, бул алымдардын арасында талаш экен, же бизге белгисиз болуп, мусулман ал эми намаз окубаса дагы мусулман деп үзүр берип өтүп кетишибиз ыктымал. Бирок Алла Тааланын алдында чын эле ал мусулман болбой калса кантет? Бүттү, бул дүйнөдөн өткөндөн кийин эч бир пайда келбейт. Бул дүйнө өткөндөн кийин өкүнүч да пайда бербейт. Бул дүйнөгө кайта албайт. Алла Тааланын алдында эгерде ошол намаз окуган адам мусулман болбой калса Алла Тааланын алдында, Алла Тааланын алдына барып кантип жооп берет? Ошондуктан мына ислам дининдеги түрк ла иляха иллаллахтан кийинки эң негизи болгон намаз да. Ушул нерсеге биз катуу көңүл бурушубуз керек. Урматтуу мусулман бир туугандар, балдар, чакаларыбызды, бир туугандарыбызга айтып, окубай жүргөндөргө дуа кылып, ыгы келген сайын, учур келген сайын айтып, дават кылып, чакырып намазды окуңуз деп. Анан көп адамдардын мындай шылтоосу бар да: "Мен азыр таза эмесмин, мен күнөө кылып жүрөм, кийин тазаланып алайын, анан күнөөнү таштагандан кийин анан окуйын" депчи. Мунун баары шылтоо, шайтандын азгырыгы бул. Балким ушул намаз өзү ушу жаман нерселерден тосот. Ким ошол намазды баштай берген болсо, акырындыктан иманы күчөйүп, иманы бекемдеп, ошондой жаман таштай албаган күнөө иштерди акырындык менен таштайт. Мына ушуну биз ошолорго жеткирип түшүндүрүшүбүз керек. Алла Таала мына Куранда ачык айтып атат: "Инна салата танха анил фахшаи вал мункар." Акыйкатта намаз ошо күнөө, жаман иштерден тосот деп атат. Кандай түрү болбосун. Мына намаздын берекелүү экенин ушундан билсек болот да. Бул намаз баштан аяк береке. Бул дүйнөдө, тиги дүйнөдө береке. Ошондуктан буга катуу көңүл буралы, урматтуу мусулман туугандар. Намазды окутканга. Мына 5 убакыт намаз. Эртең менен таң чыкканда окула турган багамдат намазы, анан түш огондо окула турган бешим намазы түш огондон башталат. Анан адам баласынын көлөкөсү өзүнүн бою менен бир тең барабар болгонго чейин окулат. Андан кийин дигер намаз, асыр намазы башталат, күн батканга чейин. Андан кийин күн баткандан баштап кызыл шапак тараганга чейин шам намазы башталат. Андан кийин түнгүрүп кызыл шапактан кийин купта намазы таң атканга чейин убакыт болот. Бирок да түндүн жарымына чейин окуш керек, эгер окуйлбаган болсо таң атканга чейин. Мына ушул 5 убакыт намаз. Бул өтө жеңил нерсе. Ким ошо чын дити менен ушуга бет алып ушуну баштаган болсо, Алла Таала жеңилдик берет. Ушу 5 убакыттын намазын убактысын чогулта турган болсок, урматтуу мусулман туугандар, баары тең бир жарым саат же 40 мүнөттүн эле убактысын алат. Сүннөттөр менен кошуп окугандачы. Мына биздин 24 саатыбыздын ичинде эле ашып кетсе ушу 40 мүнөт же жарым сааттай эле убакыт алат да, 5 убакыт намаз. Мына ошону да шайтан жөн койбой элдерди азгырып ушул нерсеге намаздан тосуп атат. Ошондуктан бул нерсеге жакшы көңүл буруп, балдарыбызды жашынан баштап бир туугандарыбызды дагы үндөп катуу көңүл бурушубуз керек мындай нерсеге. Анткени өтө башында айтып кетип өтө коркунучтуу бул маселе. Намазды таштоо башка
түркүктөрдөй эмес. Мисалы орозону таштап койсо бул чоң күнөө болот, коркунучтуу, бирок да динден чыгып кетет же чыкпайт деген маселе эмес. Бул намазда ошондой маселе козголуп атпайбы? Эгерде ошондой болуп калса, акыйкатта ал кантет ал мына кыяматта. Көрүңүздөр, урматтуу мусулман бертогон, ушуга көңүл буруп, намазды тургузганга, намазды элге жеткирүүгө аракет кылыш керек. Анан эң негизги нерсе ушул адам баласы өзү үлгү болуш керек биринчи. Мисалы үй бүлөсүн, бүт туугандарды чакыраарда өзү биринчи намазга бекем болуп, убактысын окуп, намазга кайда жүрсө, сапардабы, үйдө жүрөбү, ошого өзүнүн жанынан да жакшы көрүп, абага муктаж болгондой, тамак ашка муктаж болуп жанталашкандай, андан да артыгыраак жанталашып көңүл буруш керек. Анан иншалла ошону көргөн бала чакасы, бүт туугандары үлгү алып, алар дагы ошондой аракет кылат. Мына бул намаз жөнүндө.